Саламатсыздарбы, кутмандуу таңыңыздар менен Регион телеканалында таңкы көрсөтүү, бүгүнкү көрсөтүүсүн баштайт. Кызматыңыздарда адаттагыдай эле 1 саат бою сиздер менен чогуу мен Жазгүл Кудайбердиева кызматыңыздарда болом. Кадырман телекөрүүчү, бүгүн дагы бизде өзгөчө коногубуз бар. Кыргыз элинин улуттук оюну болгон тогуз корголду жаштарга жайылтууда, ЮНЕСКО уюмуна каттатууда өзүнүн салымы зор Абдисалим Чылымов агайыбыз бүгүн бизге конокко келген. Саламатсызбы агай? Саламатсыздарбы. Кутмандуу таңыңыз менен ыраазычылык таң эрте атайын убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн. Агай, эми сиз бир топ эле өмүрүңүздү, жашооңузду ушул кыргыз элинин интеллектуалдык оюну болгон тогуз корголго арнадыңыз да. Дал ушул оюнга кантип келип калдыңыз? Эмне себеп болду? Бул оюнга келгеним, мен мурда шахмат жакшы көрчү элем да. Шахмат ойноп атсак, бир менен иштеген Акжолтой Иманалиев деген жигит бар эле. Ошол тактасын көтөрүп келиптир 80-жылдары. Кандай ойнойт десем, мондай ойнойт деди, ошондон үйрөндүм. Анан мелдештерге катышып кеттик. Ошол менен уланып кетти да. 80-жылдан бери экен демек. Анан агай, негизи тогуз коргол деген оюн бул кандай оюн, кененирээк түшүндүрүп айтып бериңиз эми. Эми бул кыргыздын шахматы деп кыскача айтсак болот да. Анан бул оюндун тарыхы өтө узун. 1973 жыл чыккан «Наука и жизнь» деген Советтер Союзунда журнал чыктı да. Ошонун 12-чи номурунда тогуз корголго тиешелүү бир топ информация бар. Анан ошол жерде жазылат, деди Европанын Антверпен деген шаарында тогуз корголдук тактасынын бир сынык фрагменти бар экен да. Анан анын жашын эсептеп келишсе 5000 жылдан өйдө экен. Бул ошо «Наука и жизнь» дегенге жөн материал чыга бербейт да. Анан так маалымат катары алсак болот. Анан кандай пайда болгону, эмне болгону жөнүндө ар кандай версиялар бар, ар кандай легендалар бар. Анан негизгиси ушул биздин оюн, кыргыздын оюну деп. Мен тапкан материалдардан Загряжский деген 1864-жылы Түркистанский вести дегенге тогуз корголду тогуз ат деп чыгарыптыр. Кыргыздын оюну деп. Анан кийин чоң кенен булардын ойноп эрежелери менен 1903-жылы чыккан Азиянын жүрөгүнө саякатым деген Жорж Алмашинин китеби бар да. Ооба. Ошо 800 канча барак. Ооба. Ошол китепте бар. Ошол китептин 719-722 биттеринде тогуз коргол жөнүндө кенен информация бар да. Агай, негизи бул тогуз корголду ойноонун шарты ким көп корголду чогултса ошол жеңет, Ооба. Эми тогуз корголду 5 элементти үйрөтпөсө болот. Ойноо эрежелери абдан жеңил да. А шахматты 5 мүнөттө үйрөнө албайсың. Себеби ар кандай фигура, ар кандай жүрөт, бир аз убакыт керек. Анан мен акыркы убактарда эмнени айта баштадым? Тогуз коргол интеллектуалдык оюндардын эң сап башына чыгат акыры. Шахматтан да өйдө турат бул оюн. Мисалы шахматта бир эле логика бар. Эмеге корголго мат коюш керек. Анын оюндун башында бир логика, ортосунда бир, аягында 3 бөлөк логика. Ошонун убагында кармап калсаң, анда абдан жакшы оюнчу болосуң. Агай, эми бул тогуз корголду илгери биздин ата-бабаларыбыз ошол балдарын тарбиялоодо, алардын аң сезимин, ой жүгүртүүсүн өстүрүүдө колдонушкан экен. Ал эми аскерлер болсо аскердик стратегиясын байыткан экен, себеби ойноп отуруп атаандашыны баягы душман катары элестетсе, душмандын мал мүлкүн кантип алыш керек, баарын эсептеп чыккан дейт да. Демек бул илгертеден бери эле ошол биздин аң сезимибизди өрчүтүүгө колдонуп келген оюн. Эң туура айтасыз да. Буга бир косвенный мисал катары эмнени айтайын? Илгерки римдиктер эң кыйын киши деп 3 сапатты билген кишини айтышкан экен.
ошонун бир сапат шахмат ойногонду билсин деп. Анан бул баягы терең анализдеп, ошол эле согушта кандай кылып чалып жыгам же кандай тузак коем, ушу сыяктуу көптөгөн нерселер үйрөтөт да. Ага эми адегенде мисалы оюндун шартын түшүндүрүп айтып бербейсизби? Корголдордун баарын бул жакка салып алып туруп, анан эки жакка тизилип кантип ойнойт? Адегенде мына тиги жакта 9 үй бар, мына агыш болуп турбайбы? Биякта каралсын болгондо 9 үй бар. Ар бир үйгө 9дан коргол салынат. Анан чучулаккан алып, кимиси жүрө турган болсо, ошо каалаган үйүнөн корголдун баарын алат. Анан ордуна бирден калтырып, анан бирден катар менен өткөрбөй сала баштайт да. Анан акыркы коргол эмеге атаандашын үйүнө түшсө, анан ошо корголдордун саны жүк болсо, ошону алдым деп өзүнүн чарасына салып алат. Анан экинчи бир момент бар. Мисалы, эки коргол жаткан жерге акыркы коргол эме болсо, үчүнчү болуп түшсө, мисалы мына моундан жүрсө, Үчөө болду. Үчөө болду. Ушул үйдүн өзүн утуп алган болот. Үйдү туз деп жайгап коет да мына. Анан тузга түшкөн корголдун баары мага келет, туз алган кишиге казанына түшө берет. Оюн жөнөкөй. Тиги үйлөнүш 5 мүнөт. Ар биринде 9дан үй, бирден казан болот, Ооба, 9дан үй, бирден казан. Анан баягы эме менен тиги бири жүрдү, андан кийин экинчиси жүрөт, анан тиги жүрөт, ушундай болуп. Анан бул оюндун шахматтан бир айырмачылыгы, шахматта жанагы тең чыгуу деген уже заложено. Мисалы 10 партия ойнолсо, жок дегенде 5өө тең чыгуу менен болот. 9 корголдо 50 кеде 70 партияларда бир тең чыгып калышы мүмкүн. Бул эмнени билдирет? Бул баягы атаандаштык жерде жакшы да. Бирөө утулат, бирөө утат. Тең чыгуу деген өтө аз болот. Эми агай бул оюн канча сааттан канча саатка чейин созулат? Бул оюнду мындай жакшы партия ойнош үчүн ар бир оюнчуга 1,5 сааттан убакыт беребиз. Шахматтыкындай эле. Анан шахматка окшоштуруп, жана рапид деп бир 25 мүнөттөн бергендер дагы болуп калат. Анан блиц ойногон бир жерде бир 10 мүнөттөн ылдыйраак бериш кыйын, себеби корголду алып эме жүрүп отурсаң убакыт кетет да. Анан ошон үчүн блицти көп деле колдонбойбуз. Рапид, анан эме классика деп 1,5 саат же 25 мүнөттөн бери ойноп жүрөбүз. Ага илгери ошол казандарга, үйлөргө салынганды корголдордон алып ойногон үчүн 9 коргол деп аталып калганбы негизи? Эми тиги мына мисалы моуларда коргол эмес да, мына кайын жасалган. Ооба. Анан бир жаңгактын кичинекейлери бар, аты кичине оройраак катын жаңгак деп коюшат. Ошону колдонгон. Анан коргол дегени ушу мен акыркы убакта каршы болуп жүрөм. Жана Загряжскийдин 9 ат дегени туура, себеби которуп келсең эле анан которгондо башкача болуп. Ооба. Анан ошо Загряжскийде мындай жазылат да, канча коргол жүрсө ошончо ат бар деп. Анан эң акырында жүрүшүң аз болуп калганда атсырап калдым деген терминдер бар. Ошон үчүн ушу 9 ат, 9 аргамак дегенде эмеге өтүп кетсек жакшы болот эле. Ага илгери ошол 9 корголдун тактасын жыгачтан оюп жасашкан, Ооба. Жыгачтан оюп жасап, анан могу Байтикте бир аксакал киши бар эле, өтүп кетти, Умар Бесенбай деген. Ошол кишинин жыгачтан жасаган тактасынын момундай орто жеринде 1896 деп жазуу оюлуп жазылган. 1896. 1896. Анан ошону тиги айымдар кесме кескен такта катары колдонуп, аркы бетин
Анан тим эле жешилип калган ушу кесип. Анан ошону Өмөр Аксакал эмеге, Эсенбай Аксакал музейге тапшырган. Өзү бир тай союп, анан атамдан калган тактаны эл көрсүн деп тарых музейине тапшырган. Кийин жок болуп кетти деп кичине арызданып жүрдүк эле. Жакында балдар айтат, чыгып калыптыр, ошо такта турат тарых музейинде деп. Агай, анан эми азыр дагы бул жакта тургандары бул заманбап азыркы жасалганы ойногонго оңоюраактар. Ооба, бул мындай санаганга да оңой болот да. Анан Тоос Корголдо мисалы момда баары чогуу жатса санаганга кыйын деп ушундай вариант жасалды. Ушул азыр эл арасында кенен жайылып кетти да ушул вариант. Оңойроок деп. Агай, анан сиз ошол Тогуз Коргоол Федерациясынын ардактуу президентисиз. Биздин улуттук оюнубузду ЮНЕСКОга каттатууда кандай иш-чараларды көрдүңүз? Эми ошол жөнүндө сүйлөшөлү. Анткени ЮНЕСКОга каттатуу дагы оңой болбосо керек. Оңой болгон жок. Жерде бир чоң группа иштедик десек болот. ЮНЕСКОнун бул жерде официальный представители бар. Айым азыр атын унутуп атам. Ошолор кошо чуркашып. Анан эң кыйын болгону 3 мүнөт 25 секундалык кичинекей фильм жасаш керек экен. Ошонун ичинде 3 негизги нерсе көргөзүш керек. Тарыхы, оюндун мурунку муун менен кийинки муун байланышы, анан оюндун азыркы убактагы деңгээли. Анан ошону тарттырганда Жээнтаев Үсөн деген белгилүү режиссер байке бар. Ошо киши 10 күндөн ашык жүрдүк, жана 3 мүнөт тартканга. Көп жерлерди кыдырдык, көп жерлерге бардык. Анан ошо кишиге ушу эфир аркылуу дагы рахмат айткым келет. Анткени мен тарттырып жүрүп, анан бүткөндө эми канча акча берет экен деп ойлодум да. Анан эми Үсөн байке канча акча аласыз десем, сен эле патриотсуң Кыргызстанга, эчтеке албайм деди. Кыргыздын патриот сен эле эмессиң, мен эчтеке албайм деп. Анан бир тыйын албай жасап берет. Анан ЮНЕСКонун 15-чи сессиясы Ямайка шаарында болду. 19 декабрь ошол жерден анан Кыргыздын материалдык эмес байлыгы деп таанылды. Канчанчы жыл ошондо? Жылын айтып коюңуз теле көрүүчүлөргө. 1919 жылы. 2019 жылы. 2019 жылы демек Кыргыздын Тогуз Коргоол оюну ЮНЕСКОга катталды деп айтсак болот. Анан агай, эми ушул Тогуз Коргоол оюну боюнча кандай сынактар жүрөт Кыргызстан ичинде? Чет мамлекетке кайсыл жактарга барып жатат биздин оюнчулар? Эми Кыргызстандын ичинде бир 4-5 мелдеш бар. Анан окуучулар арасында менин атымда мелдеш уюштуруп атабыз. 2002 жылдан бери жыл сайын ушу күзгү каникулда балдар келет. Мен муну уюштурган себебим, убагында биз бир бала тапчу эмеспиз командага кошконго. Окуучу бала, бир бала окуш керек эле да. Анан азыр Азиянын биринчилиги болуп атат, дүйнөнүн биринчилиги болуп атат. Ошол жактарга барып атышат биздин балдар. Биздин мен билгенден 2 бала дүйнө чемпиону болду. Бирөө Кубан, бирөө Анарбек. Анан негизи казак боорулор бизден кичине ачып кетишти. Анткени аларда такыр башкача деңгээл. Ар бир мектепте кружоктор бар. Мисалы Кыргызстанда Тогуз Коргоолдон тренермен деп, машыктыруучумун деп, ошондон айлык алып өмүр өткөргөн киши жок. Бири да жок. Ар бир башка жумушу бар, анан кичине машыктырып коет. Ал эми Казакстанда толтура. Анан биздин бул физкультура академиясы деп болду. Ошол жакта башында улуттук оюндар боюнча деп факультет ачылган.
Азыр ал жабылып кафедра болуп калды. Анан биз кадр даярдабасак, тигүү көңүл бөлбөсөк, оюнубуз бир токтолуп калабыз. Убагында 70 жылдары Кыргызстандан Казакстанга 4 аксакал барса, биринчи 4 орунду ошолор алчу. 5 барса, биринчи 5 орунду биздикилер алып келчү. Азыр ошонун тескериси болуп баштады. Буга мен кичине арданып атам да. Жаштардын тогуз корголго болгон кызыгуусу басаңдаптыр да демек. Жок, азыр Же жакшы үйрөткөн тренерибиз жок болот а? Үйрөткөн машыктыруучулардан күчтүү машыктыруучулар керек да. Бир экинчиси мелдеш көп өтүп туруш керек. Анан үчүнчүсү негизги нерсенин бири ошо мелдеш өткөндө кызыктыруучу приздер берилиш керек. Мен убагында федерацияны башкарып турганда комитетке барып, мына ат чабышка машина берип атасыңар. Мага тогуз коргол ошонун сапасы дөңгөлөгүн берип коелучу дечүмүн. Анан азыр кичине Кудайга шүгүр болуп калды. Улуттук оюндар боюнча өзүнчө дирекция ачылды. Бирок тигилердин деңгээлине жетпей атабыз. Ушундай азыркы шарт. Анан эми мектептерде сабактарга кошулганбы? Мектептин программасына кирген. Бирок ар бир мектепте тогуз коргол илим бар деп айта албайм. Ашып кетсе бир 5% мектептердин 5%, 3%-нде болушу мүмкүн. Шаарда көбүрөөк, айылдарда такыр илим жок болгон райондор бар, целый райондор бар. Анан кадр даярдаш керек. Печатный материалдарды көп чыгарыш керек. Демек жаштардын арасында тогуз корголду жайылтуудагы бир топ учурда көйгөйлүү маселе болуптыр дагы. Ооба. Мен турнирин өткөндө быйыл 168 бала катышты. Башка жылдары өткөргөнгө жер жок. Каалагандар көп эле 250дөн 300гө жакын бала келген убактар болгон. Бирок деңгээлибиз ылдыйраак. болду. Тогуз коргол оюнуна атайын үйрөткөн, сиз айткандай мелдештерге даярдаган бир күчтүү таптаган эме жок болоптур бизде. Мугалим деп айтайын, анткени сиз өзүңүз айтып калдыңыз, Казакстанда атайын башка жумушун жасабайт, жалаң эле балдарды окутуп, тарбиялап, даярдайт деп. Бизде болсо кошумча жумуш катарында эле башка жакта иштейт, кошумча жумуш катары балдарды тарбиялап кеткен. Агайынан сиз жана айтып калдыңыз эле мага, мен мына ушундай тогуз корголдун 1000ден ашык даана чыгарып элге тараттым бекер деп. Эмне үчүн ошол ишти баштадыңыз эле? Тогуз коргол менен мындай айтсам жаным менен бирге болуп калды да. 91-жылы китебин чыгардым. Анан ошого чейин өкмөттүн официалдуу документинде мынау үйлөрдү уй деп, анан корова деп которуп салышкан. Мисалы 7-нчи үйдү двузубая корова деп. Анан ошолордун ардандыктарын оңдодук. Мүмкүнчүлүгүм болуп калды. Ошо 1,5 такта жасап жыгачтан. Ошолорду райондорго сураган жерлердин баарында таратып бердим. Анан алдындагы кичине моочка электе ушунун эле варианты болчу да, только жыгачтан болчу. Демек сиз агай атайын 1,5 даана тогуз корголдун тактасын жасатып алып, өлкө боюнча тараттырсыз, анан китебин жазыптырсыз. Эми ал китеп кыргыз тилиндеби? Китепте оюндун тарыхы дагы жазылып, анан ойноо шарттары деги эле ошол тогуз корголго тиешелүүлөрдүн баары китебиңизге камтылса керек. Эми ошо кездеги деңгээлде ал китеп көп пайдалуу болду. Анан ал кезде партияларга анализ жасоо. Мен өзүм колуман келишинче анализдерди жасаттым. Азыр ал китептин ошо анализ жасаган жагы начарыраак десем болот. Деңгээли ылдый эле да. Анан бирок үйрөнгөнгө ар кандай санонун жолдору, тарыхы билишибизче
жазылган. Азыр балдардан суранып элатам. Жана чемпион, дүйнөнүн чемпиону тиги болгон балдар ушу 10 чакты партияларды өзүңөр сүйлөтүп келгиле деп атам. Сүйлөтүп келгиле деген анализ жасап. Могу жүрүштүн үчүн жүрдүм, тиги жүрүштүн үчүн жүрдүм. Ошентип эле анан китепти кайра жаңылап чыгаралы. Менде дагы тарых тияк боюнча кичине жаңы материалдарым болуп калды. Анан айтмакчы, мен жеке эмем салымым ушу китепти менден башка бирөө деле жасамак, жазмак. Эме правилаларын деле оңдомок. Меникинде эң эме жерим туз жок убакта тең чыгууну таап алдым. Себеби тузга бир таш түшүп, анан же 3 болуп, же 5 болуп, анан 81 болушу мүмкүн. Жеп атканда, алып атканда жуптан алып атасың да. Анан буну 91-жылы таап алгам, анан Өмөр Касымовдун деген аксакал бар эле. Ошого айтсам, "Ойду алдырабачы" деп койду. Туз жок кайыктан ниче. Анан көрсөтүп бердим. Анан ошо мелдеште жүрдүк эле. Мен мелдешке барбайм, ушуну көрөм деп анан 3-4 саат отуруп журналды тездеп чыкты. Ой, балекет бала экенсиң, кантип таап алдың деп. Ошо туз жок кезде оюм бүтпөйт да, такыр оюм бүтпөйт. Бирөө ката кетирсе утулат. Рахмат ага сизге, атайын ушундай убактыңызды бөлүп биздин телеканалга келип бергендигиңиз үчүн. Ден соолукта болуңуз. Дагы ушул тогуз коргол биздин интеллектуалдык оюнубузду, кыргыздын улуттук оюнун жаштарга жайылтууда салымыңызды мындан ары да кошуп жүрөңүз. Ага биз ыраазычылык билдиребиз. Кадырман телекөрүүчү, бүгүн бизде конокто 20 жылдан ашык өмүрүн кыргыздын улуттук оюндарынын бири болгон тогуз корголго арнаган, ошондой эле тогуз коргол деп аталган китептин автору, тогуз коргол федерациясынын ардактуу президенти, ушул биздин оюнубуздун ЮНЕСКОга катталышына өзүнүн чоң салымын, эбегейсиз салымын кошкон агайыбыз Абдисалим Чылымов бүгүн бизде конокто болду. Сиз болсо бизден алыстабаңыз. Буйруса кийинки коногубуз менен кайрадан эфирден жолугушабыз.